Министрлик менен Госкомитеттин айырмасы эмнеде экен? Министр менен? Министр менен Госкомитеттин айырмасы эмнеде экен? Мен мына социалдык өндүрүү министрликке бара жатам азыр. Министрликтин алдында бүт ошол тармакка тиешелүү маселелер каралат. Госкомитет айырмасы. Госкомитет тармактын ичинде болгон өзгөчө бир тармак деп айталам да. Жок, туура эмес. Окуңуз. Siz aytыңызчы, siz азыр кайсы кызматка баратасыз? Министрлик кызматына. Кандай? Министрлик кызматына. Жок, эми толук айтпайсыз, эмне деген министрлик бар? Социалдык өндүрүү министрликтин кызматына бара жатам азыр. Ошол сиз бараткан кандай айттыңыз? Социалдык өнүктүрүү, анан жана коргоо дагы министрлик. Дагы бирдемкени унутуп калдыңыз го? Эмгек. Следующий вопрос. Самое минимальное в Кыргызской Республике социальное пособие какую сумму составляет? Давайте я сейчас начну с самого... Не, кратко, четко скажите. Самое минимальное пособие в Кыргызской Республике. 2100. Жөлөк пулдун канча экенин так билип алсаңыз жакшы болот эле. Сиз жыргатып койдуңуз. 2,5 эсеге көтөрүп койдуңуз 2000 сом депчи. 2000 сом эмес, ал жаш балдарга деген 800 сомдон эле берилет бир балага.